Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темабыздын аты татыктуу жашоого болгон адамдын укугу. Татыктуу жашоого болгон адамдын укугу деп эмнени айта алабыз? Бул жетишерлик азык-түлүк жана тамак-ашка болгон укук, бул кийим-кечеге болгон укук, бул турак жай жана ден соолукту сактоо шарттарын кепилдикке алган укуктар деп айта алабыз. Маанилүү жагдай болуп, ар бир адам кадыр баркын төмөндөтпөгөн жана негизсиз тоскоолдуктарсыз жашоо шарттарына укуктуу. Азыркы учурда көптөгөн адамдар баркын кетире турчу, баркын төмөндөтө турчу жана көптөгөн тоскоолдуктар болгон жашоодо жашап келинет. Бирок ошол нерсе негизи жокко чыгарылыш керек жана жокко чыгара турчунун себептери эл аралык деңгээлде болгон конвенциялар, аракеттер жана мамлекеттик деңгээлде болгон дагы конвенциялар, мыйзамдар жана көптөгөн аракеттер болуп келет. Эч ким кадыр баркын басмырлаган жана негизги эркиндиктерин тартып ажыратуу жашоодо болбош керек. Кайыр сурап, же болбосо сойкулук, же болбосо аргасыз эмгек менен жашабашы зарыл деген принциптер өйдө коюлуш керек. Татыктуу жашоого минимум стандарттар болуу шарт. Татыктуу жашоого минимум стандарттар деген нерсе айтылып келет. Минимум стандарттар деп биз эмнени айтабыз? Минимум стандарт деп эң биринчилерден болуп, Дүйнөлүк банк тарабынан бекитилген бир түшүнүк бар. Бул түшүнүк чыгымдар минимум азыктанууга жана негизги адамдын муктаждарын алууга укуктуу деп Дүйнөлүк банк ошондой минимум стандарттар болуш керек деп айтылып келген. Демек, бул жактан эмнени түшүнөбүз? Ар бир мамлекет кандай болсун, өтө өнүккөн болсун, же болбосо эч кандай же өнүгүү учурунда болсун, ар мамлекетте минимум стандарттар болуш керек жана бул минимум стандарт ар бир адам, ар бир үй бүлөсү менен ошол азыктанууга жана эң негизги адамга керектүү болгон муктаждыктарды алууга укугу болуш керек. Эл аралык жана улуттук деңгээлде бул укуктар көптөн бери эле бекитилген. 1966 жылы болуп адам укуктары боюнча жалпы декларацияда айтылып өткөн жана 25 берене 1-бөлүгүндө бекитилген. Адамдын татыктуу жашоосу адам укуктары жалпы декларациясы боюнча адамдын кадыр баркытын кетирбей турган, ошол эле учурда өзүнүн аракети менен татыктуу жашоого адамдар жашаш керек деген нерселер айтылып келген. Экинчи болуп экономикалык, маданий жана социалдык укуктар боюнча эл аралык конвенция болуп эсептелет. Бул экономикалык, маданий жана социалдык укуктар боюнча эл аралык конвенция адам укуктарынын негизги эң 5 укуктардын бирөөсү болуп эсептелинет. Бул жакта дагы 11-беренеде адамдын татыктуу жашоосуна укугу боюнча айтылып келет. Башкача болуп айырмаланып келген нерсеси бул жакта адам өзүнө гана эмес, адам үй бүлөсүнө болгон татыктуу жашоону жашоого деген нерселер айтылып келет. Биринчи болуп, башкача болуп айырмаланган нерсе экономикалык, маданий жана социалдык укуктар боюнча конвенцияда бул жакта жеке адамды эмес, үй бүлөсүн дагы камсыздоого алган, мамлекет кепилдикке алып чыккан принциптер болуп эсептелинди жана адам жалгыз эмес, үй бүлөсү
дагы татыктуу жашоого укугу бар деген нерселер айтылып келген. Кошумча болуп, экономикалык, маданий жана социалдык укуктар боюнча эл аралык конвенцияда айтылып келген. Бул жакта жогорку эки конвенциядан айырмаланып келген нерсе бул татыктуу үй шарттарына, адамдын укугу, башка болуп тамакка болгон адамдын укугу, үчүнчү болуп сууга, башкача таза сууга болгон адамдын укугу деген компоненттер камтылган. Биз айтып кеткен татыктуу жашоо негизи жөн гана бир жерде жашоо эмес, бул туура тамактануу дагы адамдын татыктуу жашоосу деп айтып кетсек болот экен. Негиздеп жана басым жасай турчу нерсе бул сууга болгон адамдын укугу. Кыргыз Республикасында сууга болгон адамдын укугу эч кандай бузуулар жок. Бирок ошол эле учурда кээ бирки адамдар айтып өткөндөй, таза суу биздин мамлекетте минимум таза сууга болгон укугубуз дагы бузулуп келген. Бирок ошол эле учурда илимпоздор басым жасап айткандай, башка мамлекеттер менен салыштырмалоодо биздин мамлекетте сууга болгон укугубуз мамлекет тарабынан камсыз кылган жана мамлекет тарабынан кепилдикти сактап турган бир укук болуп эсептелинет. Баланын укуктары жөнүндө конвенцияда 25 беренеде айтылып өткөн. Тагыраак айтканда, конвенцияга кол койгон мамлекеттер балдардын рухий, физикалык, психикалык, моралдык жана социалдык өнүгүүгө кепилдик кылуу шарт деп айтылган. Бул жактан эмнени түшүнсөк болот? Бул жактан баланын өзгөчө бир укуктары, бала өзгөчө жана бала тууралуу өзгөчө бир укуктар колдонуш керек. Ал укуктар баланын рухий, физикалык, психикалык, моралдык, социалдык өнүгүүсүнө чоң салымдарды кошуш керек деп айтылып келет. Улуттук деңгээлде Кыргыз Республикасы эл аралык конвенцияларга мүчө болуп келген жана кол коюлган конвенцияларга баш ийиш керек деген принциптер иштеш керек. Экономикалык, маданий жана социалдык укуктар боюнча эл аралык конвенцияда 3 элементтер айтылып келген. Эң биринчи элемент болуп ылайыктуулук, экинчи тамакты алганга жана тамакты колдонгонго мүмкүнчүлүк, үчүнчү болуп азыктанууга болгон мүмкүнчүлүк. Анын ичинде тамактын баасы, тамактын сапаты болгон компоненттер айтылып келген. Бириккен Улуттар уюмунун астындагы тамак аш жана айыл чарба боюнча уюм бар. Бул уюм ар мамлекеттерде өнүккөн жана өтө жакшы деңгээлде өнүккөн эмес мамлекеттерде өтө активдүү роль ойноп келет жана бул тамак аш жана айыл чарба боюнча уюму көптөгөн мамлекеттер менен кызматташтыкта болуп, айыл чарбасын таза сууга, татыктуу жашоого дегеле салым кошкон уюм болуп эсептелинет. 1966 жылы дүйнөлүк азык түлүк саммитинде бул нерселер айтылган жана Бириккен Улуттар уюмунун астындагы тамак аш жана айыл чарба уюмунун ролу бекитилген. Ошол эле учурда мамлекеттер бири менен айыл чарба боюнча кызматташтык дагы күчөтүлүп айтып келген. Турак жайга тиешелүү укуктар башка болуп татыктуу жашоого
татыктуу жашоонун элементтери болуп, турак жайга тиешелүү укуктар болуп эсептелинет жана биз айтып кеткендей эле сууга болгон адам укуктары болуп эсептелинет. Турак жайга болгон элементтер бул адамдын негизги адамдын жашоосуна негизги салым кошо турган элементтер болуп эсептелинет. Буга мамлекеттик деңгээлде дагы, эл аралык деңгээлде дагы мыйзамдар, конвенциялар да бекитилген жана сууга болгон укук дагы адамдын татыктуу жашоосун камсыздай турчу дагы элемент болуп эсептелинет. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.